Кезеген мен туғандар, ошол сектор 5-теги немечинларга келип жеттик. Бүгүн 21 ноябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Базар өтө кызууда. Биз менен 10 мүнөт бою чогуу болуп, бизди биринчилерден таап алып көрүп жаткандар болсо, жазылганды унутпаңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайлы. Сөздү кыскарталы. Ошол жерде кара түстөгү Mercedes Сешка автоунасы жакшы абалда чыгыптыр. Жылы 94. Көлөмү 1.8, коробкасы механика, расход GT 8 дейт. Артынан азыр өтүп көрөлү. Mercedes Сешка автоунасы. Бул жакта 39 кузов BMW күмүш түстө, коробкасы автомат. Жылы 96, көлөмү 2.8, баасы $4300. Тугандар, андан кийин бул жерде 2.6 объемдо Mercedes 210. Ушул дагы азыр соода болуп жатат, бул жакта азыр ачып көрөлү. Екі алты объем, коробкасы механика. Жылы 2001. Баасы $4800 сатып жатыр. Онан кейін бұл жақта Golf 4 автоунасы. Жылы 2002, объем 1.6, баасы $4500 сұрап жатыр. Бұдағы абалы жақшы, азыр ачып көрөлү. Отуруштары. Коробка механика, 5 ступка. Дөңгөлөктөрү жаңы салган окшойт. Протектору жакшы экен. Бул жакта кызыл түстө Audi S4 автоунасы. Жылы кайсы? 93, 2.6 механика. Баасы 250 сұрады. 350 бу. 350 миң сомдон жазып коюптур. Расход 9-10 чейин экен. Ошол номерге чаласыздар. Ачып көрөлү. Эки алты объем Audi S4 автоунасы 350 миң сом сурап жатыр. Ушунун жанында дагы бир 2.6 объемдо S4. Жылы 90, бул 2.6 эмес, 2.8 экен. 92 жылкы 280 миң сом дейт. Расход жүзүнө 8ден 12ге чейин деп жазыптыр. Абалы жакшы, дөңгөлөктөрү кышкы. Улантабыз, бул жакта Passat B4 универсал, көк түстө. Дөңгөлөктөр азыр жайкы, жылы 94 1.8 моно, контейнер бар, иштейт деп жазыптыр. 200 миң сом сурап жатат экен. Пробег 505 миң километр жүргөн. Кара түстө жакшы абалда Volkswagen Vento автоунасы. Состояниясы жакшы. Жылы 93 1.8 моно, механика. 230 миң сом сурап жатам дейт. Байланыш номерин таң калыштуу кылып жазбай коюптур. Ээси дагы азыр ушул жерде жок болуп атат. Бул жакта Mazda 6 автоунасы, көк түстө, коробкасы механика. Пробег канча болду? Пробег 209 миң километр жүрүптүр. Жылы 2003 1.8. Баасы $3300 сурап жатыр. Mazda Promesa автоунасы, жылы 2000 1.8. Баасы $4200 сурап жатам дейт. Без каларбы? Bir şey kalır.
Golf 3 күмүш түстө. Коробкасы механика, жылы 93 18. Ушунда өтө таң калыштуу, базарга атайын алып чыгып, анан баасын жазбай койгондор өкүндүрөт. Улантабыз, ал жакта дагы машиналар кезекте. Бул жерде 2-4 объемдо Mercedes 210. Жылы 2000. Көлөмү 3-2, артында 2-4 деп жазылып турат, бирок негизи 3-2 объем же мотор басылган. Капотунда 2-4 деп жазылып турат, азыр эшиги дагы жабык экен. Кузову жакшы. Бул жакта болсо өтө жакшы абалда. Audi S4 автонасы. Булар түрлөсүн эде. Жылы 91, объем 2 моно, бензин, расход жүзүнө 7-8 лет, коробка механика 5 штука, подогрев сиденья бар экен. Баасы $3600 дейт, азыр ачып көрөлү. Стеклоподъемниктер обычно ручной экен, кол менен көтөрүп жабасыңар. Үстүндө пока люк жок. Состояние жакшы. Бул жакта азыр ушу Nissan Almera'ны тарттым, ага чейин ушу Vento'ну тартып кетейин. Vento'нун жанында мына ушул Golf 3 дагы жакшы экен. Азыр үчөөнү тең катар тартам. Golf 3 9218 mono. Сиздерге кайсы номерге чалыш керек? Номер жокко. Номерун 701 менен 12 88 12. 12 88 12. 10 чыгарам. 10 000 сом түшүп берем деп 195 000 сом сурап жатыр. Үстүндө мындай багажниктерди коюп коюптур. Анын жанында кызыл түстө Vento дөңгөлөктөрү жакшы. Болгондагы коробкасы автомат экен. Коробкасы автомат, Vento'ну аламын дегендер болсо, кагаз кичинерээк койсоңуз 9218 mono 235 000 сом. Кагаздан түшүп кетти. Кагаз кичинерээк коелу. 0715 18 33 деген номерде. Ошо Vento'нун салону кандай болду экен деп көрөм дегендер болсо, көрүп алыңыздар. Коробка автомат. Абалы жакшы. Мен силерге азыр мына сол капталын дагы көрсөтүп коеюн. Андан кийин хэтчбек Nissan Almera 2003 жылы, көлөмү 1.5, коробка механика, баасы $3000. Ушул номерге чаласыздар, баасын дагы жакшы коюптур. Улантабыз 124 Mercedes, жылы 94, 2.2 плита мотор, коробкасы автомат, баасы $4700. Дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы. 228 000 километр жүрүптүр. Пробег дөңгөлөктөрү азыр кышкы экен. Жакшы абалда. Россиядан транзит номерде учеттен чыгарып алып келиптир. Audi S4 жылы 92, объем 2 автомат, 230 000 сом дейт. Полный комплектация. Состояниясы жакшы, номер азыр транзит дейт. Коробкасын адаш айтып койгончу да, автоматты жазбай турат, механика экен өзү. Автоматты жазып турат. Ал. Ай, жараш болгонду койдум. Бияқта автоматты жазылып турат да, коробкасы автоматты отпойм ба? Жо башка кагаз эмес ба кора? 230 000 сом дейт. Бирок абалы жакшы экен. Улантабыз Audi A6 автонасы, состояниясы жакшы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 99, 2.4 механика. $3900. Объем 2.4 да? 2.4.
Бұл жақта кейінгі Passat B3 универсал. Жылы 90, 1.8 моно. Коробка механика. Срочно. Кузов таза дейді. Ходовой салон отличный дейді. 140 мың сом. Mercedes Сешка. Дөңгелектері қашқы. Жылы 2001. Көлемі 2.6. Басы $5600 сұрап жатыр. Коробкасы автомат, комплектация авангард. Кузов жақсы, жұмысы жоқ. Оның жанында Toyota Avensis, бірінші кузов, коробка механика, жылы 2000, 2 объем, дизель, $3800 сұрап жатам дейді. Бұл жақта болса кейінгі 124 Mercedes жақсы болды. Жылы 94 2.2 механика, басы $3800 дейді. Бақшыда қағаз өдірек қойсаңыз. Алын, іште қағаз өдірек қойсаңыз қағазды. 0704 11 11 36 деген номерде тұрады. 124 жақсы болды екен. Спиянын біраз көрпәлші. Әшіге жауып па? Пробег қаншалық қалды? 2-2. Пробег. 471 екен, болды. 471 мың километр жүріп тұр. Онан кейін ұлантамыз. Бұл жерде дағы бір 124 Mercedes. Жылы 89 2.5 дизель. Коробкасы автомат 195 мың сом дейді. 2.5 дизель өте экономичный болады. Негізі жақсы қарап айдасаң, өте соны машина. Расход аз. Басыдағы жақсы қойып тұр. 195 мың сом дейді қазір. Есі үшін жерде. Қанша болды? Бола тұрамыз. 190 мың сом дейді. 2.5 дизель коробкасы автомат. Бұл жерде Notional Audi S4 автоунасы қанша бересің деп сода болып жатады. Ал сөйлешелі шыны. Шеф айылдан алып келген өшет. Жылы 91, 2 моно да? Инжектор ба? Моно. Коробкасы механика 260 мың сом дейді. Ұшы номерге çalasыздар. Не жұмыс бар ма екен? Анша жұмыс жоқ. По мелочи ма? Салон ашып көрелі. Қаншаға беріп саласың екен? Білмеймін, сен айтып көрді мен 260-та дейін. 260 мың сом деп жатамын дейді, айтып көр, сөйлешеміз дейді. Социалиясы жақсы өшеді, күзудағы жақсы. Краска өзінікі? Жаны асысың.